Мэрия иштебей жатат да. Мэрия иштеди, иштеген жок эч. Токтобай Салиев Баткен шаарындагы Борбордук базардын жанындагы көчөдөгү үйдө жашайт. Айтымында жолго чыгып соода сатык кылгандар жолдорду тосуп, автоунаалардын өтүүсүн кыйындатып, жергиликтүү жашоочуларды түйшөлтүп келет. Айласы кеткен тургундар үйүнөн чыга албай, чыкса кайтып кире албай, кыйналып турган кези. Тоскоолдук кылып атат да, мына көчөгө чыгып алып атат, мына мөбө жемиш саткандар көчөдө турат. Анан базарга келип эме кылган, баягы соода кылгандардын машиналарын коюп коет берге. Көчөгө. Биздин дарбазаларга ham коюп коет. Кетип калат, таппай калабыз. Кыйынчылык ушул. Пожарный, мисалы, скорый чакырсаң, скорый ham келбейт. Келе албайт, кире албайт, кирип кайтып чыга албайт. Ушундай тоскоолдуктар бар. Баткендеги базардын айланасындагы башаламан соода сатыктар, анын негизинде жаралган автотыгындар шаардык бийликтин чечилбес маселесине айланган. Мындан улам шаарды иретке келтирүү аракетин облустук бийлик колго алып, Баткен шаарындагы дыйкан базары менен талапка жооп бербеген соода түйүндөрүн башка жака жылдыруу чечими кабыл алынган. Бул тууралуу Баткен облусуна жаңы дайындалган президенттин өкүлү Баткен шаарынын эли менен болгон жолугушууда билдирди. Бири-бирин алдың, бири-бириңерди алдап атасыңар базарда, туурабы? Туалетиңер да жок. Туурабы? Эми жаман айтпайм. 30 жылда мына базарга кирип жүрөсүңөр, соода кылып атасыңар, туалетиңер да жок. Туурабы? Маңдайында карасаң, бүт баары таштандылар жатат. Атомный бомба түшкөн. Туурабы? Ошо менен жашап келе атпайсыңар. Эми ошону бүт баарын эмне кылабыз деп мен силерге кеңеш атпайм. Эмне кылабыз? Силердин оюңарды укайм деп. Яндекс такси бүгүнкү күндө Баткен шаарына регистрация өткөн. Жыйында айрым соодагерлер облус башчысынын айткандарына макул болуп, шаарды иретке келтирүү аракетин колдосо, айрымдар нааразы болушту. Нааразы болгон соодагерлердин бири Аваскан Жолболдуеванын айтымында жергиликтүү бийлик сунуштаган башка жайда соода кылууга шарт жок. Биримдикте шарт жок да, чаңы чыгып атат. Контейнер киргизбейм деп атат өйтө. Кече баргандар укту, контейнер киргизбейм, өзүм месте берем деп ошентип сүйлөдү. Бирок биз контейнер болсо мынча товар менен биз каяка батабыз өйткө. Биз өйткө жайланайм албайбыз да, батпайбыз. Эми шет деле калсак жакшы деген оюбуз бар да, жакшы эми бардыгыбызга эле. Эми кичине базарчык болуп калса жакшы дейбиз да. Белгилеп өтсөк, Баткен шаарынын борборундагы соода сатык жайлары, дүкөндөр жана айрым коммерциялык объектилер кызыл сызыктан чыгып, жолду тарытып салган. Мындан улам шаардын борбордук көчөлөрү базарга айланып, ыңгайсыздык жаралып келет. Буга чейин Баткен шаарынын мэриясы иретке келтирүү аракетин көргөнү менен натыйжа болгон эмес. Эми облустук бийликтин аракети кандай болот, убакыт көрсөтөт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.